Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Бүгүн мен Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевге кайрылгым келип атат. Урматтуу Аскар Акаевич, мына бүгүн биз чайыттай болгон ушул Москва жергесинде турабыз, бир туугандар болуп. Кыргызстанда сиз курган завод фабрикалардын баардыгы иштеп, ал жактагы айлык майына $1000 айланасында болуп, ал айлык дагы аз деп, турист болуп биз ушу Москва жергесине келип калдык сиздин аркаңыздан. Бүгүн ал заводдордо пакистанецтер, индустар иштеп атат. Биз бирок бул жакка келип калдык. Аскар Акаевич, сиздин Кумтөр проектиңиз тим эле алтындар агып келип атат. Андан сырткары мына завод фабрикалардын баардыгына тим эле жумушчу орунду кылкылдатып коюп турсуз. Мына биз мигрант болуп, мына турист болуп келип калдык. Урматтуу Аскар Акаевич, сиздин жанагы берип аткан лекцияларыңыздын бирине мен дагы баргым келип атат. Сиз менен ушу Москвага келип атайын, бир баарлашып учурашып кетейин дедим элем. Кыргызстанды болуп көрбөгөндө экономикалык бир бийиктикке жеткирип койдуңуз. Урматтуу Аскар Акаевич, сиз дагы ушул эки мамлекеттин достугун ушундай бекемдеп коюп турсуз. Документ дагы сурабайт, мынакей эч бир документ да талап кылбайт. Жыргал жашоодо жашап атабыз мынакей. Биз эми Кудай буйруса бул жактан кетирүүрө турган болсо, өзүң мекениңерге баргыла деп Европага кетели деп атабыз. Европада жашап ушул гүлдөтөлү деп атабыз. Арлан Кудай буйруп, кыргыз элим мен ушу парламентке алып барып кое турган болсо, парламенттен сиздин туңгуч эң биринчи экс макамыңызды алып келип, сизди өмүр бою президенттик тактыга отургузган бир үнүн жаңыртсам деген чоң аруу тилегим бар. Аскар Акаевич, акылга акыл жетпей атат. Ошон үчүн колуңуздан келсе лекция окуп берип коюңуз. Кыргыздар, биз дагы сиздин артыңыздан ученый болойлу, кыргыз элине салым кошойлу. Анан колдон келишинче качканга аракет кылайлы биз дагы. Сизди биз аябай сыйлайбыз, апам да сыйлайт. Кыргызстан наш общий дом.